Булар кадимкиле биз күнүмдүк турмушта пайдаланып, таштандыларга ыргытып салган желим баштыктар. Буларды мына ушундай мүшөктөргө жыйнап келишет дагы. Бул заводдун ичинде мындай түтүктөрдү иштеп чыгарышат. Ал кандайча ишке ашат? Азыр сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Желим баштыктар таштанды таштоочу жайлардан жыйналып, же жергиликтүүлөрдөн сатып алынат. Аларды кайра иштетүүчү чакан ишканага алып келишип, иргеп чыгышат. Пленкаларды ошо магазиндерден сатып алабыз. Килесин 30-35, 40-кача алабыз да. Мынау да иштейт, бүттүк мынау да иштейт. Болгону мынау да иштебейт да. Мынау пленкалар. Мындан чыкпайт. Мынау пленкалар иштебейт. Иргелип алынган желим баштыктар бир нече этап менен майдалоодон өтөт. Андан кийин атайын меште эритилип, түтүк чыгаруучу аппаратка салынат. Мындан кийин шленка болуп чыгат бияктан. Жанагы эмени могул жерге саласыздар. Лагманды буга салабыз. Мындан шленка болуп чыгат. Азыр биздики эң чоңу үстү 53-40. Үстү 40, ичи 32 чыгат. Üstü 32, içi 25 çıkat. 5 tok şilenke çıkat da bizden azı. Beda. Azı en kiçinesi 15'lik. Бул ишкана Европа биримдигинин колдоосу менен ачылган. Аны алабукалык уюштургун биргеликте иштетип келүүдө. Алардын бири Момоназар Чотбаевдин айтуусунда кайра иштетүүчү цех ишке кириши менен бир нече адам жумуш менен камсыз болуп, айлана чөйрө тазарды. Аны менен бирге аймакта өндүрүш пайда болду. Элдин мусорго кыргыткан пакеттерин шленке кылып берсек жакшы да, тазалыкка айлыбыз таза болот. Анан шленке өзүбүздөн чыгып турса, элибизге да жакшы. Дыйкандарга берип турбайбыз буну. Азыр только заказга карай эле чыгарып атабыз. Тамчылатма, азыр жаңы жана таза суу боюнча кербенин алып атат, май алып атат келишип. Адистердин берген маалыматына таянсак, желим баштыктар менен желим бөтөлкүлөр кылымдар бою чирбей айлана чөйрөнү булгайт. Ал эми аны өрттөгөн кезде уулуу зат бөлүнүп чыгат. Ошол себептүү аймактарда аларды кайра иштетүүчү заводдорду көбөйтүү учур талап болуп турат. Белгилей кетсек, Алабукадагы цех гранттык негизде 33 000 еврого курулган. Анда жыл сайын желим баштыктарды кайра иштетип, 50 000 метрге чейин түтүк чыгарууга болот. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.